Насыңыз жакшы, иштериңиз кандай? Баары жакшы. Агай, менде мындай суроо болот да. Мен такыр бокска чыккан эмесмин да. Анан бокс менен да машыккан эмесмин. Бирок ошол эле учурда мен боксту жакшы көрүп, сүйүп, изилдеп көрүп, анан ошол тармактан мен өзүмдү машыктыруучу катары көрүп, изилдеп баштагам. Бокс тренери болуш үчүн сөзсүз бойлорго чыгыш керекпи? Тренерлер мына дүйнөлүк тренерлер азыр мисалы тарыхта азыркы заманда жарымы бир да жолу рингке чыккан эмес. Жарым тренер. Ишен мага. Бизде эле ушундай кырсаң да. Анан жана чыккандардын абасынан 70-80% бир мага ошоп бир 20-30 эле бой бар да чыкканда. Өтө эле мага неме берген эмес результат. Мен деле жөнөкөй эле боксер болчумун. Обыкновенный боксер болчумун. Май спорт эмес. Мисалы. Бирке кичинекей процент бар. Өздөрү жашы боксер болчу, анан жашы тренер да болду. Анда эме анда ситуациялар аз да. Аз. Мисалы бизде мурдакы Советтик Союзда андай примерлер көп болчу. Себеби бизде жана институт физкультуры бар болчу да, спортсмендерди дайындапчы. Ошол эле институт канча балдар келет. Алар эми боксер эмес эле, кичине катышкан балдар. Бирок алардан жакшы тренер чыгышы мүмкүн. Эми үчүн тренерский жумуш бул биринчиден. Сен жакшы психолог болушуң керек, жакшы физиолог болушуң керек. Адамды жана денесин булчундары ар бир спортто өзүнүн жана бар да, ар бир спорттун түрүндө мисалы өзүнүн ар бир булчундары топтору кандай иштейт. Мисалы боксто кайсыл кыймылдар, кайсыл булчундар иштейт. Сен тандаган спорттун техникасын сен жакшы түшүнүшүң керек. Жакшы жана бир принциптерин билиш керек. Жана биринчиден жана бала кандай стойкага турат, ошонун баарын үйрөнүп, балага да үйрөтүп. Анан артынан жана мелдештерге чыгарып, ошондон өзүң да өсөсүң да. Көп тренерлер, мен деле ошондон да, бала менен чогуу өсөт да. Бала келди, жаңы бала тренер, жаш тренер, андай көп да бизде пример. Кичинекей бир таланттуу бала келди, 10 жашта, тренер 20 жашта. Экөө акырындан карасаң бир 10 жылдан ал бала дүйнөлүк чемпион болду, ал машыктыруучу уже карышкыр жана эмгек сиңирген тренер да. Ошондой болот да жаш болчу. Мисалы жана алабыз, мисалы Мухаммед Али, аны барды, эми биринчи ат номер 1 боксто, дүйнөлүк бокс. Анын тренери Анджело Данди, америкалык бокстун легендасы, машыктыруучу. Боксер эмес болчу. Ал вообще боксер эмес болчу. Ошо. Диетолог беле? Ал билбейм, ал негизи вообще боксер болчу. Анджело бирок кандай тренер болчу, канча боксерлорду чыгарды. Бир гана ошо Мухаммед Али аты эме. Ошол эле мисалы жана Эммануэль Стюарт боксер болчу, раматлык тренер, легендар. Ал деле катып чыкпачы. Ошол жана Фредди Ройс, аны деле касар бойлорун. Ал көбүнчө жыгылган байкуш. Биз деле ошондой. Демек, сен спортту сүйүшүң керек. Сен жана тандаган спорттун түрүн сүйүп, чындап эле жакшы көрүп, кичине чейин ойлонуп жеткизип, кандай техника кандай экен, жана булчуңар кандай иштейт, ударлар кандай кетет, ошонун баарын билишиң керек, анан балдар ушуну үйрөтүшүң керек да. Демек, машыктыруучу болом деп бул кесипти тандаган адам сөзсүз биринчи спортту сүйүш керек. Тандаган спорттун түрүн сүйүш керек. Аябай жакшы көрүш керек спорт. Ушул берилип иштеш керек да. Жөн эле жана акча жөн келип мен тренер болсом жана акча берилип болду. Жок. Сен чындап эле боксту жакшы көрүшүң керек да. Кайсыл окуулар дагы керек? Эми мондай да жана мен жашоомдо мен осо кандай өскөм да тренер болдум. Мен биринчи өзүм баштап 1-2 жыл анан жана биздин жана белгилүү агайларга барчым тренировка. Өзүм балдарыма жетип алып залдарга жана Леша Крутов бар болчу, Михаил Федорович Гашлама, Аноприевтер, биздин Алмазар Кулуч көп кеңештер берген. Ошол агайларга барып жана мелдештерге барып сүйлөшүп, бир суроо бересиң, агай, мондай моменттерде эмне кылыш керек, алар сага айтып беришет, ошонун баарын жаттап, мен өзүм тетрадым бар болчу. Мен тетрадка баарын жазып, ошонун баарын анан тренировкадан киргизип карап, кичине жерин оңдоп, мындай деп карачым да ушуну. Үйрөнүш керек, жанында бирөө болуш керек. Же эң жакшы жана мисалы институт физкультуры бар болсо, ошо барып окуп,
мисалы да анда жок болсо жана бар дүйнөлүк боюнча жана практика Америкада чет мамлекетте бар да семинар деп койду. Жана опытный белгилүү тренер семинар ашат да, жана улам ар бир өлкөлөрдү мына аралап, анан мисалы 1-2 жумадан 1-2 аптада семинар өткөрөт да, жана эртең менен кечинде тренер өтөт. Монда уш керек, монда кылыш керек, монда моменттер айтып берет да. Анда ага жана тренер келишет, жаш тренерлер карап жазып үйрөнүшүп, залдарына барып, ошонун баарын практикалат. Практикалашып, ооба, өндүрүп анан. Мен маршрутчу болом деген балдар үчүн сиздерде семинары же болбосо окута турган бир услугаңыз барбы? Анын баары жакындап калды. Буюрса жакында уже баштайбыз. Семинар онлайн семинарларды даярдап баштадык. Азыр бул видео онлайн интернеттен каалагандар бизге акча төлөп сатып алса болот ошол. Мен жана болгон башында билимдерди ошолордун баарын ошол балдарга жардам берип, ошол баарын үйрөтүп, четко мында жана растап чара азыр буюрса чарабыз жакында. Каалагандар кийин балдар калса алып алышат, көрүп, үйрөнүшүп иште. Демек мен тренер болом деген адам сиздин семинарыңызды сатып алып, ошол жактан бокс боюнча тренерге тиешелүү сабактарды жана кеңештерди, билимдерди алса болот, ооба. Эми бала тиги жактарына, бул жактарына кино, телевизор көрөт демеде, жана бүт неме система жок да. А семинарда бизде мисалы систематизирован, мисалы жана стойкадан баштап, биринчи сабактан баштап, боксерге эмне бериш керек? Биринчи соккулар, анан кет ошону акырын нарастаешь, бүт жана неме тамакты кандай жеш керек, физика кандай иштеш керек боксерго, тактика, ошонун баарында ал кыска мындай семинар эмес, ал мындай неме болот, жана бөлүмдөр болот да семинар. Начинающий, продолжающий деп жана орусча. Ар кайсыл тема менен, жана турнирге балдарды кантип даярдоо, психологиялык жактан. Ошолордун баары ооба. Азыр мурда биздин мына китептер болчу, агайлар болчу, азыр кичине балдар жана билим жетип кетет да балдаргачы. Интернетте эле таппайсың, балдар көп кайрылат балдарчы мага да. Агай тини анан сен азыр жөн эле мондай жазып айтып бербейсиң, анан ошо эле жок, ошону азыр даярдап баштадым. Онлайн семинардычы мында ар бир сабактарды мисалы бир бөлүм мисалы 12 сабак, 12 серия. Анан экинчи бөлүм 12 серия, балдар жана билиш керек жана баштап аткан боксерго биринчи жыл эмне керек? Мисалы 12 видео монда берилет. Ушундай упражнениялар, жана кыймылдар, соккулар, бүт. Анан экинчи бөлүм жана тоже 12 да. Ушундай эмне жана балдар турнирге даярдаган балдарга жардам болот, баштаткан тренерге чоң жардам болот. Демек, тренер болуудан корккон, зона комфортунан чыга албаган, бирок ошол эле өзүнүн жакшы көргөн спортту сүйүп, ошол тренерди аркалагысы келген адамдарга кандай бир дем күч кеңеш берип кетесиз? Эч карабагыла, жана элдер бар, мен деле ошонун башыма өткөн. Бул кайдан боксташкан, бул эмне келет колунан. Мен өзүмө айтпайм, кырсан бүт баары билет, менин балдарым бар. 8 дүйнөлүк чемпионаттарга катышкан балам бар. Балдарым канча май спортлор, балдардын аттарын билем. Курама команда менен иштейм да. Мен деле силер ошо балдар ошо мен деле өтө боксер болбочу. Жөнөкөй эле жүрчү боксер, үйрөнүп эле. Акырдан ошо тренер болуп калуу болуш керек, каттуу калуу болуш керек. Спортту сүйүшүң керек. Анан сен жумушуңду балдар менен иштегенди жакшы көрүшүң керек. Рахмат.